Мен Сүлүктүү шаарындагы Токтогул атындагы номер 2 жалпы билим берүүчү техникалык лицейдин 4-класстын лицейисти Абдусаттарова Феруза Бактияровна. Улуу жеңишке 75 жыл. Чыңгыз Айтматов, Саманчынын жолу. Толгунай менен Жеренин монологу. Амансың ба куту талаа. Аманчылык келдиңби Толгунай. Былтыркыдан да кары түшүпсүң го. Чачың куудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы Жеринем? Арадан дагы 1 жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Билем, келээриңди күтүп жаткам. Бүгүн сен келээриңде баланы да кошо ээрчип келмек эмес белең? Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да? Жок, айта албадым. Айта берер деп кечпи акыры бир күн алууга аттı Толгунай. Элдин арасында оозу бош бирөө жарым жок дейсиңби? Аның чын. Эртеби кечпи акыры бир күнү билет. Акыретинин түшүнө тургандай чоңоюп да калды өзү. Бирок ал дагы эле мен үчүн кичинекей бала сыяктанат. Корком, балалык кылып өткөн кеткенди туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткени менин адам чындыкты бир күнү билиш керек да. Мен билген чындыкты сырдашым, касиеттүү жер. Сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты азырынча жалгыз ал гана билбейт. Аны укканда эмне дээр экен, кандай ойлорго кабылып, кептин анығына жете алар бекен. Канткенде баланын жүрөгүн үчүтпөй, жаштайынан турмуштан көңүлүн калтырбай, сырымды айтып бере алар экенмин. Эки ооз сөз менен түшүндүрүп берчү иш болсо гана. Кийинки күндөрдө ойлонгонум эле ушул. Күнү түнү ойлоном. Кышында сыркуу болуп төшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе, каяша кылбай шырыгы жүрүп кетмекмин. Бирок көзүм жумулуп кетсе, айтаар керезимди айтып жете албай, өзүм менен кошо көр астына ала кетемби деп аябай жүрөгүм түштү. Ал эси жок, аны кайдан билсем? Демейди тентек чалыш неме, мектепке да барбай калып, жандан чыкпай жүрдү. Апасын тарткан күйөрман: "Эне, кай жериң ооруйт? Суу ичесиңби? Же дарыңдан берейинби? Үстүңдү жуулап коеюнбу?" деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады. Кудуретим жетпеди. Байкушум, эч кандай арамсасы жок жаткан бир ишенчек дагы эле наристе койдум. Угуңуздар үчүн чоң рахмат.